Алла Тааладан biz дуа кылып сабырдуулукту тилешибиз керек. Кээде айтабыз, сабырдуулук тилесең бул мага бале берип, анан мен ошого сабыр кылайын деген маани чыгат деп ойлойбуз. Жок, сабырдуулук түрү бар экен, ар кандай түрү бар. Кээде бир бале, башка бир кырсык түштү. Үй бүлөңдү жоготуп алдың. Мээнет менен тапкан үйүң күйүп кетти. Bir кырсыкка учурадың. Ошол жерде дагы сабырдуулук кылышыбыз керек. Бул сабырдуулуктун бир түрү. Экинчи чоң сабырдуулук, кайсыл сабырдуулук? Күнөөгө бара жатасыз. Күнөөгө бара жаткан жерден өзүңүздү сабыр кылып токтотосуз. Жок, мен бул күнөөгө сабырдуулук кылсам болот. Бирок эртең күнү бул күнөөнү аткарып коюп, анын азабына сабыр кыла албаймын деп Алла Тааладан ушул күнөөнү аткарбай коюуга бир сабырдуулук тилешибиз керек экен. Күнөөгө туруштук бере турган мага сабырдуулук берчи Кудайым. Пайгамбарларга бергендей сабырдуулук берчи деп. Үчүнчү сабырдуулук эмне десе, ушундай бир жакшы амалдарды, жакшы ибадаттарды аткаруу үчүн сабырдуулук керек экен да. Кудайым мага сабырдуулук берчи. 5 вакыт намазды өз убагында окуйын. Кудайым мага сабырдуулук берчи. Эртең Рамазанда толук таравih намазды окуйын. Таравih намазы башына 3 күн катышып коюп, аягында кадыр түн күнү катышып коебуз. Бул деген сен сабырың жок деген. Ибадатка болгон, жакшы амал болгон сабырың жок деген нерсе. Ошон үчүн Олия Зат айтат: бир аз ибадатка сабыр кылып коюу сен үчүн жакшыраак, эртең күнү толук ниматка жетүү үчүн. Ошол жакшы амалдын артында эмне турат? Ошону эстешибиз керек экен.